Салам достар, Азаттык кайрадан Москвага келди. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киришинин таасири бул жакта кандай сезилип жатат? Ошондой эле Орусиянын жаңы миграциялык саясатын бул жактагы мигранттар туюп сезе алыштыбы? Деги эле алар бул боюнча маалыматы барбы? Алдагы жарым саатта сиздерге толук изилдеп айтып бергенге аракет кылабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Жоюлдубу же жомокпу? Анан ушуну колуңузга карматып туруп 5000 штраф деди. ооба. Чорнусовдогу барларды кирип чыгып алсын деп атпады? Ал деген жалган да. Биз ФМСтен алындык, бирок ошол данныйдыр погранслужбага жетти. Эмгек келишими элге жеттиби? Договорлор ар бириңерге балдар берилип атат, Карабаевдики. Келишим түзүгүчү келген ишканалар азбы? Аз. Только азыр пятерочка, магазин, Дикси. Рубль арзан, жашоо кымбат, мигрант кантте? Кусак Toyota. Капачылык чок. Программанын башында дароо эле саныбызды тактап алалы. Ушул тапта Федералдык миграция кызматынын расмий маалыматында Орусияга 516 миң кыргызстандык кирген. Алардын 238 миңи жаштар, тагыраагы 18ден 29 жашка чейинкилер, 8 миңи 60тан ашкан пенсия курагындагылар, калганы орто курактагылар жана 18ге чейинкилер. Булардын ичинен миграциялык эрежелерди жана мыйзамдарды бузгандар 77 миң. Алардын 49 миңине 1,5 жылдан кийин кайра кирүүгө уруксат берилген. Ал эми Орусиянын аймагынан чыкса эле кайра кире албай калат делген тобокел тобундагылар 190 миң чамалуу. Евразия экономикалык биримдигине кирүүдөгү шарттардын бири дал ошол 190 миңдей кыргызстандыктардын миграциялык тарыхын тазалоо болчу. Бул үчүн Орус бийлиги 10 июлдан 1 ноябрга чейин өз аймагынан сыртка чыгып кирип, тазалануу алууга мүмкүнчүлүк берген. Тилекке каршы мигранттар арасында буга ишенбегендер арбын. Москвадагы Добрынинская станциясынын алдында кыргыз таксисттери көп. Алар кирди-чыкты жасатканы чыкчу мигранттарды Украина жана Казакстанга ташышат. Жагдай менен жакындан тааныш. Мурда Чорнусовдогу барларды кирип чыгып алсын деп атпады? Ал деген жалган да. Ошончо баргандан границадан кайра депортеле болуп, ошончо кетип атат мекенинечи. Украина чыккан болсо экинчи жолу депорт болот, 10 күн ичинде чыгып кетет. Ошол 10 ноябрга чыгып кирип алып тазаланып жаңы архив кылгыла деген ал жалган эле болуп атат да. Ага ишенбей эле коюш керек. Так маалыматтарыңыз барбы? Кимдер же кардарларыңыз ошондой болуп атабы? Жок, биз эми көрүп атабыз да, тааныш билиш аркы беркилерден уже көрүп атабыз. Аты-жөндөрүн айта аласызбы, эки-үчөөрүн? Аты-жөндөрүн айта албайм алар. Алар кетиштиби анан Кыргызстанга? Кеткендер бар, ооба. Таксисттердин айтканына бир аздан кийин эле жаныбызга келген жигиттин колундагы кагаз далил болду. Мурда жасалма каттоо кагазы менен эле жүрө берген бул жигит баары бир Кыргызстанга кетириле турган болуптур. Сиз пагарга бардыңыз Украинага, Ооба. Анан ушуну колуңузга карматып туруп 5000 штраф деди. Ооба. 10 күн ичинде. Анан мен төлөдүм а жерденчи. Каерден? Ошол жерден эле штрафын, ооба, 5000. Андан Андан 10 күн ичинде сен кетишиң керек деди. Жок, ал жерде 10 күн ичинде кет деген жер жок. Просто мага ошону сөзүмөз айтты да. Кайрылсаң болот деген. Ошону кандай кылайын деп посредствого келаттым эле. Анда жүрүңүз азыр экөөбүз элчиликке баралы. Тилекке каршы маселе сотко өтүп кеткендиктен бул жигит миграциялык кызматтын мүмкүнчүлүгүнөн пайдалана албайт экен. Ошондо мына Кыргыз Республикасынын жараны Шерлеев Өмүрбек Исраиловичти Россия Федерациясынын административдик укук бузуу кодексинин 18 статьясынын 1 бөлүгү боюнча айыпталып, Россия Федерациясынын аймагынан сыртка чыгып кетсин деп. 18 жана 8 деген статья бул 3 жылдыкпы? Жок, ал депортация только 5 жылга. Черный список деген 3 жыл. Кара тизмеге должностное лицо кызматкерлер киргизет. 11 мамлекеттик органдар. Ал эми соттун чечими бул таптакыр башка. Соттун чечиминде көрсөтүлгөн мыйзамда 5 жылга депортация деген ошол 18 статьяда бар. Onu жазышпайлы административный выдворение деген мындай өзүбүздүн кара сөз менен айтканда депортация деген 5000 штраф менен ушул депортация. Эми муну только жогорку соттун эгер Пагар райондук соту менен токтомун Брянск областынын областтык сотунун
чечими менен гана жокко чыгарса болот. Жанагы кирди чыгылды кылып тарыхыңарды тазалап алгыла деген ал только 3 жылдыктарга ганабы? Ал 3 жылдыктарга. Ал эми кара тизмедеги 5 жыл 10 жылдагылар алардын тиешеси жок. Алар 5 жыл 10 жылдан келет. Алардын шарты башкача. Мунусу мындай болгону менен келишимдин негизинде мунапыска туш болгондордун арасында деле чыгып кайра кире албагандар бар. Андайлар көп экени социалдык тармактарда байма-бай жазылууда. Алардын бири Советбек Москвада айдоочу болуп иштеп жүрүп, административдик айыптардан улам кара тизмеге түшкөн. Жаңы чечимдерди угуп, миграциялык тарыхын тазаламакка Кыргызстанга 1 августта чыккан. Бирок кайра Орусияга кире албай калган. Келинчегим, кичинекей балам бар, 2 жашар. Үчөөбүз. Бардык. Барып Москвага барганда, через Москвага болмошу. Москвага барганда алар өтүп кетишти. Мен ошол жерде бир жарым сааттай кармап туруп, меники таза болчу алга чейинчи тиги ФМСтин сайтындачы. Анан ошентип алып калды тиги. Сен Россияга өткөнгө мүмкүн эмес экен деп. Анан бияка келдик. Кайра жөнөттү ошол күнү эле. Бир 9 саат кармады го. Кайра иресип кетипчи. Россиянын жанагы миграция службасына жанагы кат түрүндө жоопторду алышка кайрылдык, жөнөттүк. Алар айтты ошо бир айдын ичинде жанагы жобу келет депчи. Кире албай калганда эми акыбал өтө начар болду. Кыйналуулар болот жолдо, билесиң. Улум менен сүйлөшүп турчумун. Алар эми тиякта антип калып кетти. Ипотекага үй алган болчумун. Анын немелери келет. Москва аркылуу кире албаган соң кимдир бирөөлөрдөн Минск аркылуу кирсе болот дегенди угуп, ал жакка да барып тилеги ташкапты. Ошентип Орусияга кирүү аракетине эле $1000 жакын акчасын куротту. Учурда үй бүлөсү менен телефондон гана байланышууда. Эмне деп атат эми чалганда? Качан келесиң деп атат. Билбейт да эми бул. Түшүнбөйт да булар. Ошентип президенттердин деңгээлинде жетишилген келишим азыр так жана толук ишке ашпай жатат. Тагыраагы аны Орусия тарап аткарган жок. Буга байланыштуу Кыргызстандын расмийлери ар бир окуя боюнча кат менен гана кайрылуу керектигин эскертүүдө. Кез-кезде уктук кайта келгенде кире албай калдык деп. Бул өзгөчө биринчи айдарда болду да, июль айында ушундай случайлар болду. Украинанын чек арасынан Пагар деген контрольно-пропускной пункттан болду. Бирок бизге ошо менен мындай расмий арыз керек да. Жанакы фейсбуктардан же бөлөк интернет барактардан бири-бирине жазган ал мындай саналбайт да. Бизге керек. Бул эмне үчүн дегенде ФМСке биз да аларга мындай маалымат берип, керек болсо такаганга да мүмкүнчүлүк керек. Бизге керек да. Урматтуу достор, сүйлөштүк. Сөздү аткарыш керек да. Мындай бир да кайрыла элекпи силерге? Жок, 4-5 жолу болду. Ар бир случай менен переписка бар. Жазуулар, бирөөгө ачып берди, бирөөгө биздин жаран туура эмес маалыматын берип коюптур. Буну ача албайбыз деди. Анан чечилип атат. Бул жактан тобокел тобундагылар балким ошону өзүнүн баягы билбей жүргөндөн улам чыкпай аткандыр. Кандай дейсиз? Билбей жүрүп, азыр мына 1 ноябрга чейин биз жарыя бербели чыгып келгиле деген. Дагы бир жолу айтып атам, же жолу кымбат, же чындыгында жумушу көп, тура турайынча дагы бир буйруса чечилип кетет дегендер көбүнчөсү билет да. Булардын көбүнчөсү каттоодон турган эмес. Каттоодон турбай же патенти жок, же ошо менен жүрүп калгандар уже болуптур. Нарушитель менен кара тизмемен деп бармын, чыксам кайта келе албайм деп жүрө бергендер да көбүнчөсү. Ноябрдын ошо бирine чейин үлгүрбөй калса, демек андан кийин кара тизмеге түшүп, андан кийин мунапыс же башка жеңилдетилген чаралар көрүлөбү? Мындай да, эми башталышында элге да мындай толук айтып аттык да, карагыла. Эртеңки күн 1 ноябрдан кийин өзгөрүп калат, толук кара тизмеге кирип каласыңар депчи. Айта кетчү жагдай, канча мигрант чыгып кирип, тарыхын тазалаганы тууралуу маалыматтар экача. Орус тышкы иштер министрлигине таянып, элчилик 10 миңден ашты десе, Кыргыз миграция министрлиги өз кесиптештерине таянып башка маалымат берүүдө. Бизге ФМСтин берген маалыматы боюнча 45 миңге жакын биздин жарандар ошол чыгып кайра кирди. Бул милдеттүү түрдө эле Кыргызстанга кирип чыгыш эмес, бул
кошуна мамлекеттерге ошо чыгып кайра кирген Кечиресиз, ушул жерден тактай кетейин. Биз деле ошол Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен маалыматтап алсак, 26 августка карата 10 миңдин тегерегинде эле кирип чыкты дейт. Анан ушул аралыкта эле 45 миңге жетип кетти. Бул так маалыматпы? Эми 10 миң болсо жана 80 миңдин ичиндеги ушу биздин эмгек мигранттар бияка келип ушу Россияга бара албай аткан мигранттар. Мындан тышкары 1,5 жылдык чектөө мөөнөтү өткөндөн кийин Федералдык миграция кызматынын сайтында кирүүгө уруксат делгени менен чек арачылар киргизбей койгон жагдайлар да бар. Булар Орусияга кайра тартып, бирок аэропорттон ары өтө алышкан эмес. ФМС менен сүйлөшүп сурасак, алар түшүндүрөт мындай: биз ФМСтен алындык, бирок ошол данныйдар погранслужбага жете элек депчи. Ушул мындай эң чоң себеби ушул болуш керек да. Эки мекеменин ортосунда байланыш кичине мындай ылдамыраак жүрсө туура болот депчи. Алар бир аздан кийин кайра кире алышабы? Айтып бериштиби канча убакыттан кийин кайра кирүүгө мүмкүн деп? Ар бир частный случай менен айта албайт да. Жалпы 49 миң адамды списоктон чыгарып туруп, анан погранслужбага берген жок да. Постепенный выгрузка деп коет экен да. Азыр 11 миң жарандан ашты ушу выгрузкасы менен. Ушу 11 миң жаран арасында ушундай кескесте ушундай. Ошентип Орусиялык тийиштүү мекемелер эр шаркак иш алып барбай, маалыматтык базасын убагында жаңылап турбаганы аз келгенсип, кыргызстандык мекемелер да бири-бири менен айкалыша иштебегени мигранттарга маалыматтын убагында жана так жетпей жатканына жол ачууда. Ошондуктан ооздон оозго тараган кеп менен иш кылгандар көп. Алар Одноклассники жана Facebook социалдык тармактар аркылуу эң эле жөнөкөй суроолорго да жооп издеп тынбай кайрылып жатышты. Сизге көп кайрылышат да сурапчы интернеттен. Эмне деген суроолор, кандай суроолор көп берилет? Көбүнчөсү эле кара тизме. Мен ушундай кара тизмедемин, чыксам кайра кире аламбы? Мындай карасаң, мындай суроолор кызыктай да, бирок ошондой экен да билбейт экен көп нерсеничи. Анан ошол маалыматка ээ болгондор деле мына айтып атпайбы, чыгып эле кайра кирбей калды. Ал демек ал мыйзам иштебей турбайбы? Эмнеге элди алдырып атасыңар деп дагы жазгандар да бар. Чыксаңар миграциялык тарыхыңарды тазаланып аласыңар деп маалымат келип атпайбы? Анан тааныштар деле болуп атпайбы? Чыгып эле кайра кирбей калды депчи. Анан алардын баарын айтып атабыз. Бар жазгыла, чыгарат, бул мыйзам деген кирген, күчүнө кирген, убакыт эле керек депчи. Анан алар деген жинди келгенде туугандарын айтат да. Туугандардын баары эле сарафан радио батыраак жетип атат да. Бул деген мыйзам иштебейт экен. Бул деген мисалы жакында бирөө жазыптыр, биз өзүбүз ФМС инспекторго бардык десек, ал күлүп айтты дейт. Буну жөн эле придумали, биз силерди тазалайык дегенбиз депчи. Анан кимге ишенерибизди билбей калдык дейт. Кайра кире албагандар бар да. Ошол аз сан элдин көбүн жабыркап, ошол маалымат тез жетип атат да. Ошон үчүн элдин көбү коркуп жатат да. Дегеле кара тизме маселеси кагаз менен чатагы жок карапайым мигранттарды катуу жүдөттү. Маалымат алыш үчүн Орус миграция кызматынын бюросунда ондоп, жүздөп кезекке турушат. Уруксат болбогондуктан кирип аларды тарта албадык. Мындай жагдайга кабылган мигранттарды алдап соолап акчасын шыпыргандар да бар. Алар кара тизмеден чыгармак тургай жарандыкка чейин алып беребиз деп шыпылдайт. Вы приезжаете в офис, консультация бесплатная. Вы показываете бумаги, они вам уже говорят, как, по какому пути, через суд, по ФМС они будут снимать там без оснований. То есть цена от этого у них там зависит. По ФМС будут снимать одна цена, по суду другая. От скольки до скольки? Вот варьируется же сумма. По ФМС, допустим, 25. Допустим. Вот от этой суммы. Они все делают. А насчет гражданства это что? Тоже я могу получить гражданство паспорт? Могу получить паспорт? Ну да, но там у каждого уже разные пути получения гражданства. У меня есть знакомый, который делает за 210 тысяч, 210 в течение 9,5 месяцев, 9,5 месяцев. 210 тысяч вы оплачиваете 4 раза по 50 тысяч, когда уже вам дают паспорт, еще 10. Кандай болгон күндө да мындай шылуун топко кайрылган мигранттар да, аларды алдагандар да ого эле көп. Алдап акча шыпыргандар кыргызстандыктардын арасында да аз эмес. Мурда жасалма каттоо кагазын, патент, ишке уруксат кагаз жана башкаларды жасап жүргөндөр эми жасалма келишим жасап, ошондой эле кара тизмеден чыгарабыз деп алдай башташкан. Кыйынчылык менен таптыңызбы?
сизде? Эми кыйынчык деле болгон жок, тааныш аркылуу чыкканбыз да. Тааныш менен. Москвадан таанышы жок иш тапса болбойбу? Таанышы жок иш тапса болбойбу? Эми болот. Тааныш аркылуу табабыз го ишти. Бул жигиттер Кремлдин жанындагы имаратты оңдоп түздөшүүдө. Мамлекеттик заказ болгондуктан эмгек келишиминин алкагында иштеп жатышат. Экономикалык биримдикке киргенден кийинки өзгөрүүнүн бири ушул. Патент жоюлуп, мындан ары кыргызстандыктар орусиялыктардай эле эмгек келишимин түзүп, пенсия фондуна акча которто алышат жана кирешесинен салык төлөйт. Договорлор ар бириңерге балдар берилип атат, Карабаевдики. Имарат кожоюндары камераны анчайын жактыра бербегендиктен кийинип чечинүүчү жерге келип чай ичкенче азыны олакка ураштык. Кыскасы ошондо ар бир бул жерде иштеген жарандарыбызга мындай договор беребиз. Договордун негизинде балдар иштешет. Анан пенсионный снизь деп коет. Пенсионный снизь беребиз. Анан булардын илгери айлыктарын через эме берчили прорабтар аркылуу. Азыр буларга Бинбанк аркылуу карточка ачып, банк аркылуу которуп берилет акчалардын баардыгы. Таможня сайзы кошулганда эми кыйла жеген деп болуп калды. Таможня патент жасабайбыз. Квартплат төлөйбүз, тамак ашка беребиз, жакшы эң сону жеңет деп болуп. Анан башка туугандар азыр 7000ден төлөп патент. Кайсы туугандар? Башка өзбек туугандар, тажик туугандар 7000ге чейин. Көтөрүлүп кетти патент. 7000 пайда жаныбызга салып, бала чакага салабыз. Азыр эми рубль арзандап кетпеди. Кандай кылып атасыз азыр? Квартираңызга канча бересиз? Эми азыр квартплата 5000ден. Айына 5000. Ошол булашы. Метрого 1200 бересиз. Метрого 1200 эми. Тройка дегени бар, 360 метр. Ошону алабыз. Жакшы. Аны Кыргызстанга алып атабы биртке? Токтогонго, өнүгүүгө дегенде. Жок калат, Кудайга шүгүр калат. Эми 2 адам болуш десең, 2 адам жалгыз келсең болбойт. Орусиядагы кыргызстандыктардын көбү курулушта иштери маалым, а бирок учурда баары эле эмгек келишими менен иштей баштады деп айтыш кыйын. Ошентсе да кыргызстандык куруучу ишкерлерге биримдиктин алкагында курулуш базарына мүмкүнчүлүк ачылды. Мындан ары кыргызстандык куруучулар ээптеги курулуш боюнча тендерлерге катышып, атаандаштык жаратса да болот. Жана айрым курулуш компаниялары ушундай ниеттерин да билдирип жатышкан. Тилекке каршы Орус эмгек министрлиги анын алдын алып, Орусия Федерациясындагы чет элдик куруучуларды эмки жылдан тарта 65%дан жогорулатпоону сунуштоодо. Сунуш өтөрү же өтпөшү азырынча белгисиз. Эми кайрадан эмгек келишимине келсек, көпчүлүк мекендештерибиз, анын ичинде орус жарандыгы барлар деле айлыгынын кайсы бир бөлүгүн көмүскө, конверт менен алары белгилүү. Ал эми айлыктын аз гана бөлүгү ачык айрым көрсөтүлүп, мына ошондон салык жана социалдык төлөмдөр төлөнөт. Орусиялык салык мыйзамына ылайык жумушчу кирешесинин 13%ын мамлекетке төлөсө, ал эми жумуш берүүчүнүн салыгы, социалдык төлөмү 30%га чейин жетет. Мындай шартта жумуш берүүчү мыйзамдуу айлык төлөөнү анчейин каалабайт. Кээ бир мекендештерибиз ошон үчүн келишим менен иштешине ишене беришпейт. Пенсия эми стабилдүү иштеген болсоң, бир жерде официальный оформление кылып иштесең, эми Кудай кааласа аласың эми. Ошо бир жерге мындай расмий түрдө катталып иштеш оңой элеби мындай? Катталып иштегенге мисалы бардык эле кыргыздар иштешти келет. Эми 13% от зарплаты кармайт эми общий доходтон. Бардык эле төлөйт, каршы болбойт. Но кайсы жерде берет, кайсы работодатель андай бербейт да. Келишим түзгүчү келген ишканалар азбы? Аз. Только азыр пятерочка, магазин, Dixie, ушундай нерселер алып атат. KFC. Жо, ал 13%, ал не зависит эмеденчи. А кайсы кандай иш берүүчүлөр мындай келишим түзгүсү келбейт силерге? Ну, мисалы, частный ишканалар, мисалы 30 миң, 40 миң айлык бергендер, алар деле доходту эмеге төлөгүш келет, может, процент, ал жагы ошондой. Жеке ишканалар көп да бул жердечи. Стройкалар основной. Алар бербейт. Хочешь работай, хочешь не работай. Ошол. Деп коет, сурасаң. Ооба, ошондой да. Анткен менен мигранттын каттоосу келишимдин мөөнөтүнө карап узартылат. Андай болбогон шартта ал жумушчу деп эсептелбейт да, мыйзамга ылайык Орусияда 180ге 90 шарты менен жашаганга туура келет. Бул ар бир 3 ай сайын өлкөдөн чыгып, чет өлкөдө дагы 3 ай жүрүп, анан кайра Орусияга кирүү дегенди билдирет. Көпчүлүк мигранттар мына ушул жерден жаңылып, 3 айдан кийин 3 саатта эле чек арадан кирди-чыкты жасай салып, өзү билбей кара тизмеге түшүүдө. Мындан тышкары эмгек келишиминде сыйакы, эс алуу, медициналык камсыздоо жана башка социалдык төлөмдөр камтылган.
буга чейин патент менен иштеген мекендештерибиз андай мүмкүнчүлүккө ээ болбой келген. Ошон үчүн азыр алардын эмгек укуктары өздөрү тарабынан эле эмес, мамлекеттик деңгээлде да коргоого муктаж дешет байкоочулар. Мамлекеттик уюмдар болобу, же болбосо ошо жеке жанагындай фирмалар болобу, обычно жанагындай эмгек келишимин түзүп алган күндө деле жанагындай биздин жарандар мүмкүн боло турган жанагындай коркунучтарга кабылуу коркунучу абдан жогору болуп эсептелет да. Анткени ошол биринчиден бул эмгек келишимдеринин дагы көрсөтүлгөн талаптар так аткарылбагандыгы, экинчиден ошол талаптардын бузулгандыгы, үчүнчүдөн кандайдыр бир кызыкчылыктардан улам ошол эмгек келишимин мындай колго кармап, бирок укук бузуу фактылары да көп кездешет, алдап кетүү фактылары көп кездешет, кулчулукка кабыл алып калуу коркунучу көп кездешет. Жана ушундай нерселерди биз катуу көзөмөлгө алышыбыз керек да. Профилдик министерстводо мына бул боюнча атайын өзүнүн укуктары бар, укук ченемдери бар. Ошол эле жана бизде ишке ашырып жанагындай жумуш менен камсыздалып аткан ар кандай фирмалардын, биздин маалымат боюнча 20дан ашык 20дай фирма бар. Ушулардын лицензиялык жанагындай мөөнөтүн, алардын ишмердигин дагы мындай ар дайым көзөмөлгө алуу, аларды текшерип туруу, жана башка мындай өзүнчө кетип аткан мамлекетсиз же болбосо фирмаларсыз өзүнчө кетип аткан жарандарга дагы маалымат базасын, маалыматты жеткизүү. Бул боюнча дагы мына эме системалуу иш алып барылат, бирок ушул сыяктуу нерселерди күчөтүш керек да. Экономикалык биримдиктин алкагында бажы чек аралары ачылганы маалым. Бул Кыргызстандан Орусияга жүк ташыган, соода кылгандардын ишин жеңилдетти. Жүк ташуучу компаниялар мурда бажы алымына кеткен акчаны чыгарып салышып, учурда жүктүн ар бир килограммынын жол киреси 20 сомго арзандаган. Москвадагы кыргыздар отурган Садовод базарын кыдырып мына ушуну билдик. Элдин баарында акча жок, азыр өзүңөр билесиңер. Ошо соода бир аз эме болуп турат. Эми буюрса, Орустардын акчасы түгөндүбү эми? Орустардын акчасы түгөнбөйт, конечно. Эми элде алдың акча болсо азыр элдин баарында эле эмеде. Баары эле кредит алып, ошондой тиричилик кылышат да эми элдерчи, орустарда деле. Ошондуктан наличие акча болгондуктан алат эми, албай койбойт. Мүмкүн азыр айтып атат эми Россияда эмени Турция, Европаны ушундай эмелерди жапса, мүмкүн кыргыздар жакшы иштеп кетиши мүмкүн деген ойдобуз. Ошол жактан келаткан эмелерди аяктагыларды санкция берип эметкен болсо, тем более алар долларга болсо алдын 1,5 миң оптомго турса, азыркы күндө алар где-то 2 миң 2,5 миң болуп кетет да. Бир шанс кыргыздарда экономический союзга кирип атпайбызбы? Ал жактан айтсак, бүгүнкү күндө каргалар 65 болчу килограмм. Бул жактан пайдасы где-то 20 сом минус болуп атат, где-то азыр 45 сом, 40 сом. Конечно, 20 сом дагы көпкө айландырып келгенде бир аз бир топ эле эме кылат да, жардам берет. Соода жакшы болот? Соода азыр жакшы болуп аткан, буга чейин азыр токтоп калды. Качан токтоп калды? Бир ай болуп калды, сентябрдан бери башталып атат, что-то болбой атат. Болуш керек эле ушул сезон. Болуш керек деп күтүп атабыз, ооба. Рубльдин ценасы түштү. А бул жакта цена көтөрүлдү. А цена көтөрүлгөндөн кийин товардын өтүшү азайды бир аз. Токтоду. Токтоп турат. Арендагарчы? Аренда кымбат аябай. Бул жерге мисалы 70 төлөйбүз биз. Ар кандай да местосунун объемунун чоңдугуна жараша да. Чоңдор 120, 130. Экинчи этаж өзүнчө төлөйт, башкача төлөйт ценасы. А биринчи этаж өзүнчө башкача төлөйт. Чыгып атабы мен? Соода жокто чыкпай калат. Өзүбүздүн чөлтөбүздөн кошобуз. Кара тизме жоюлдубу же жомокпу? Анан ушуну колуңузга карматып туруп 5000 штраф деди, ооба. Чорнусовдогу барларды кирип чыгып алсын деп атпады, ал деген жалган да. Биз ФМСтен алындык, бирок ошол данныйдыр погранслужбага жетти. Эмгек келишими элге жеттиби? Договорлор ар бириңерге балдар берилип атат, Карабаевдики. Келишим түзгүсү келген ишканалар азбы? Аз. Только азыр пятерочка, магазин, Дикси. Рубль арзан, жашоо кымбат, мигрант кантте? Кусак Toyota. Капачылык чок.
Товар жүгүртүүдөн тышкары кыргызстандыктар биримдиктин алкагында дагы 3 экономикалык багыт — эмгек базары, кызмат көрсөтүү, эркин акча айлантуу боюнча да иш алып бара алышат. Бирок Кыргызстандын жаңы союздаштарына шыр кошула албай жатканы да маалым. Кыргызстандык эт, сүт азыктарына коюлган чек биринчи кезекте ушул багытта эл аралык базарды мелдеп жаткан айыл чарбасындагылардын шаабайын суутту. Комиссия болсо стандарттар аткарылмайын кызматташуу болбосун эскертүүдө. Азыркы убакытта Кыргызстан балким толугу менен ушул биримдигинин принциптерди, ушул кызыкчылыкты толугу менен балким ала албай атат. Мына ушул жерден акыркы убакыттарда байкап атабыз, Казакстан биздин сүт азыктарын, айрым сертификаттар бар азыктарды киргизбей койгон жагдайлар болуп атат да. Муну кандай деп түшүндүрүп бере аласыңар? Эми ушул эмнеден болуп атат? Биринчиден, Кыргызстан толугу менен техникалык регламенттерди ушул Кыргызстандын уюмдар, предприятиялар мындай толугу менен аракет кыла албай атат, киргизе албай атат. Техникалык регламенттин негизинде жасалган товарлар эркин жүгүртүүнө мындай мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анан бул жакта ишмердик жүргүзүү эркиндиги деп айта кетпедиңизби жаначы? Мисалы биздин ишкерлер Кыргызстанда катталган компания Казакстанга же Белоруссияга айталы келип бизнес жүргүзө турган болсо да, кандай мындай бир шарттар бар? Эми азыркы убакытта 23 секторда ушул кызматты көрсөтүү боюнча мындай бирдиктүү рынок түзүлдү. Ушул 23 секторда ар бир компания Кыргызстанда каттоодон өткөндөн кийин ар бир өлкөдө ушул 23 секторунга кирсе ушул кызмат алып барса болот. Регистрация, юридикалык регистрацияны кылбай эле. Дагы 20 секторду ушул 43 болуш керек да. Ушул 43 секторду азыр мындай бир убакыттуу 6 айдан 2 жылдан кийинби киргизгенге азыр ушундагы аракет алып барууга коллегияда болуп атат. Евразия экономикалык биримдигине кирүүдөгү шарттарга буга чейин да учурда да пикирлер эки ача болуп келген. Биз кыска убакытта биримдиктин таасири биринчи тиеттелген мигранттардын жашоосун көрсөтүп бергенге аракет кылдык. Айрымдар проблемалардын аты эле алмашканын айтышса, айрымдары азырынча баары ишке аша койбойт деген позицияда. Ал эми айрымдар болсо СССР келди деп эреркеп кетүү аша чапкандык экенин эскертишет. Убакыт өтүп бул маселеге дагы кайрылабыз.